Арбаңыздар урматтуу Медиа 24 маалымат агенттигинин көрөрмандары, баарыңыздарга белгилүү болгондой эле 21 апрель күнү Ак Ордо 3 конушундагы 498 контурунда жайгашкан 2 үй жер талаштын айынан бузулган. Учурда биз Ак Ордо 3 конушундабыз. Анда эмесе окуянын чоо жайын сиздер менен чогугалы. Бул жерди канчанчы жылы жана канча сомго сатып алдыңыздар эле? Бул жерди 2018 жылы договор кылганбыз. Рассрочка деп коет эмеспи орусча айтканда. Ошондой эме менен алгам. 2019 кутулгам. Сом менен айтканда 15 000 доллар алгам. 15 000 долларга сатып алгансыз. Кимден сатып алдыңыз эле? Аманжанова Динара деген эчеден. Ошол учурда үй салып баштадыңыз. Жок, 19 салган жокмун. Чөнтөккө байланыштуу сала албай жүрдүм, анан 23-жылы көчүп келип эле салдым. 23 жылы бул тамды тургуза баштадыңыз. Ошол учурда кызыл китеп алууга аракеттендиңизби? Кызыл китеп алууга аракеттенгенбиз. Көк китеп доверенностун негизинде. Анан эмеден госрегистрден эметкенбиз, Сокулуктун. Эл катары эле списокко чыга баштаганбыз. Комиссиялар келип баштаган. Мынчактуу изучуу башталды. Анан алар бул кишилер болот. Анан андагы булардын иши каралган эмес, биздикин колдогон. Ошентип жүрүп эле анан эметип кеттик. Соттон соттошуп, чыркырашып эме болуп кеттик. Ошол жерди сатып алып атканда мындай тилигат бар да, мынча сомго сатып алды деп. Тилигат бар. Тилигатыңыз бар болчу. Анан буга чейин бул жерге там салбагыла, бул жер биздики деп келишти эле. Там салбагыла деп эч ким деле келген жок. Динара эле качан эле салбай тур деп эме кылатты. Мен өзүмдө деле тыйын болбой атты. 23 баштап. Окуя боюнча келдик. Көчүп келип эле салып баштап кирип кеткенбиз 6 айда. 5-6 ай. Ошо. Изучуу болуп баштадык. Анан не документиңер бар деп юристтен сурап баштадык. Менде көк китеп бар, доверенность бар. Деген маселе болот бизде. Ал өзү эстекке көргөзө алган эмес ал убакта. Анан былтыр десем айтып атышат 23-жылда. Былтыр ноябрда эле чарып келгенде көрүп аткам да. Анан бул жерде комиссиялар келип, бул жерде тамдар бар экен, кызыл китеп чыкпайт деген вопростор болуп аткан. Анда антип чыгара албайм, пустой эмес деген эмеге чыгара албайм деген кишилер жумуштан алып салышкан. Анан өстүк кишилерге салганбы, пустой участок деп 16 сотикке кызыл китеп чыгып кеткен. Динара Алимжанова. Аманжанова. Ал айым бул жерди каяктан алыптыр же кандай? Бул жерди ооба Кутболсун деген кишиден алыптыр. Ал киши дагы суралып жүрдү. Ал кишинин эмеси бар, суракта кагазы бар бизде. Бул жерге саткандыгым чын, Динара Аманжановага каршылыгым жок деген күбөсү бар. Кагаз түрүндө да ал күбөнү алганбыз. Бирок ошого карабастан ушундай нерсе болду да, биз жашап аткан күндө дагы үйлөр турса да бир эле үй эмес, мына 4 үй турат. Ошого карабастан кызыл китепти чыгартып алды. Биз жашап баштагандан 6 ай өткөндөн чыгарып келишти бул адамдар. Ага чейин жолдошум айтып өткөндөй, башында биз жашыл китептин негизинде барып тапшырганбыз. Ал Динара Аманжанова тилгат берген. Бул адамдарга мен саткандыгым чын.
кызыл китеп алууга мен каршы эмесмин. Кызыл китеп бериңиздер өтүнөм деп тапшырып келгенбиз Сокулук айыл өкмөтүнө. Ал жактан тапшыргандан кийин бир аз убакыттын ичинде эле биздин список фамилияларыбыз чыгып келген, башка элдердин фамилиясы чыккандай элечи. Анан группалардан ошол маалыматтар тез-тез келип турчу. Мынакей ушул фамилия чыккандар үйүңөрдө болгула, комиссия келет, текшерет деп биз аларды угуп, үйүбүздө болуп, көрүп, текшерип кеткен күндөр болгон. Ошондо дагы бирок ошентип фамилиясы чыгып, биз деле кубанып, ишибиз жакшы болот, алга жылып атат деп биз деле жакшы үмүт менен үйүбүздү бүтүрүп, салып жашап жаткандан кийин анан кандайдыр бир убакыттын ичинде эле биздин фамилия аты жөнүбүз чыкпай калды да. Таң калыштуу нерсе болду. Анан бирок булар кызыл китеп чыгарып келип алды. Булар ошондо 16 сотка ушунча 4 участокко бир эле адамга китеп чыгарып алышты Эйлик да. кылып алды. Бул жакта там турса дагы бирок пустой участок кылып чыгарып алышты. Биринчи алып келген жер адиси болсо отказ кылган экен. Бул жакта тамдар туруптур, мен кызыл китеп жазып бере албайм деп. Андан кийин башка адисти алып келген экен. Ал адисти алып келгенде биз өзүбүз күбө болгонбуз. Анда деген бул бизге тааныштырышкан жок, өзү менен биз мондай жерден келдик деп өздөрүн тааныштырбастан, жумуш убагы бүткөн учурда күгөн кирип келатканда аны дагы ошо өзүбүз көрүп калып, сыртка чыгып, сиз эмнеге алып келдиңиз, сиз ким болосуз деп сурап, эмнеге караңгыда бизге тааныштырбай, маалымат кылбай, бизди жерибиз жашап атасыз, биз ээсибиз, биз турсак да ченеп атасыңар деген суроолорду берсек, бизге жооп бербестен машиналарына отуруп качып жөнөшкөн да. Эртеси дагы чогулуп барып сурап, мына бизде ушундай адамдар келди, жер ченеди, жумуш убагында эмес деп барсак, жок, бизден эч ким барган жок деп, Сокулуктагы айыл өкмөтү бизде андай маалымат жок, эч ким барган эмес деп мойнундарына алышкан эмес болду. Мисалы бизге 4 мартта келди, 2025 жылы август айында чыгып келген снос деген чечимди бизге 4 мартта алып келип көргөзүп атышат да. Снос экенсиңер, 10 күндүн ичинде бузабыз деп. Анан ошол чечимди укканда биз карап турбайбыз да, арыздарды жаздык. Тергөөчү иш козголду, сот иштери токтотулсун деген чечимдер деле чыкты тергөөчүдөн. Ошол кагаздардын негизинде дагы көргөзсөк болбой, экинчи жолу келип 21 апрелде уже сот аткаруучу менен кошо келип, мынакей өзүңүздөр күбө болуп аткан окуя болду, өкүнүчкө карай ыйладык, чыркырадык, биз көз жаш менен эч нерсе кыла алган жокпуз. Бул эмнени түшүндүрөт? Дагы да болсо акча алуулардын заманы, акча сүйлөп, акча бийлик ошол тарапта болуп атканын өкүндүрүп атат. Эми аларга бул нерсе акча, эч нерсе буюм болбосо, биз үчүн маңдай терибиз менен тапкан акча болуп атат. Мынакей 5 балабыз менен көчөдө чыркырап калдык. Күн дагы мынтип азыр суук болуп атат, жан жап атат. Боз үйгө элдин жардамы менен боз үй тыйып беришти, боз үйдө жашап атабыз. Эми азыркы заманда эч ким бирөөнүн үйүнө бата турган заман эмес. Ошон үчүн ушул жерде калып атабыз. Башка жерге барбайбыз. Жогорку бийликке же болбосо ажообуз Садыр Жапаров Нуркожоевичке дагы бир жолу кайрылабыз. Буга чейин да кайрылып келди, күнүбүз жетпей жатат. Көптөн көп өтүнүчүбүз ушул жерибизди өзүбүзгө кайтарып берүүсүн суранабыз. Биздин жаш балдардын, өзүбүздүн карапайым элдин көз жашын ойлоп, акыйкаттык чечим менен чечим кабыл алып беришин суранабыз. Мынакей сот аткаруучулардан биз өтүнүп суранып атабыз. Ошо тергөөчү бизге токтом чыгарып берген кагаздарды көргөзсөк дагы болбой, ушул нерсе болду. Макул тергөө иштери жүрүп атат. Если чындап биз утулган болсок, ошол сот аягына чыккан күндө, если биз чын эле утулган болсок, анда бошотуп берели. Ага чейин үйгө тийбей турмуздар. Жок дегенде отпечатка кылып бергиле. Биз оокаттарыбызды, эчне буюмтайыбызды албайбыз, өзүбүз гана чыгып берели. Качан сот чечилсе, если чындап утулган болсок, анда өзүбүздүн ыктыярыбыз менен бузуп, жашынакай оокаттарыбызды чыгарып кетели. Булар бизге акча, буюм, биз эртеңки күн башка жакка барып колдонобуз десек да болбой, сот аткаруучу да жок, мен кылышым керек, бул менин максатым, мен бузам деп келдим деп, ушул менде соттун чечими турат деп, ушул нерселерди кабыл алды, суранып, ыйлаганыбызга да, көз жашыбызга да эч нерсеге карабай үйдөн мажбурланышты, алар мажбур кылып бизди ушинтип сүйрөп чыгып, күч колдонуп ушундай нерселер болду. Эч кандай бул жерде басып алуу болгон эмес, акчабызга сатып алганбыз. Элдер азыр ар кандай экен, элдин оозунда эле жок деп коет экен. Бири жакшы сөз айтып атса, бири жаман сөз айтып атат. Элдерге суранат эле, билип билбей эч нерсе айтпаңыздар, сураныч.
Биз басып алган жерибиз жок. Керек болсо бир комментарийди окуп атам да кошумчалап кетсем болот. Бакиевдин убагында басып алышкан дейт. Бакиевдин убагында басып алган болсок биз ушул состояниеде болбойт болчубуз. Мына өзүңөр көрүп, бир комната эле үйгө кирип кеттик. Сот иши бүткөндөн калган улайсы мына 3 жылдан бери ушул акыбалда жашап келебиз. Бакиевдин убагында мен балдарым төрөлө элек болчу. Бул жерди даже билчү эмеспиз да. Ошондуктан басып алып эч нерсе болгон эмес. Анан азыркы тапта Мирбек Осмонов активист жаран ошо Ак Ордонун тургуну. Ак Ордого көп эме. Ак Ордо элине ар дайым жардам кылып келет. Ошон жардам кылып элдин көйгөйүн чечип берип келет. Эл жакшы билет. Ошол болуп аткан окуяны элдер эми туура эмес маалымат кылып атат да. Ал аферист деп. Андай нерсе жок. Динара Аманжанова менен кошулуп алып ошол экөө аферист биригип ушуну кылып атат дейт. Динара Аманжанова экөө мамилеси менин билишимче экөө мамилеси келишпейт. Ал Динара Аманжанова үчүн кылган жок бул нерсени. Биз биздин балдарыбыз үчүн кылатына мен жолдошум суранды. Мирбек буга чейин келип берчи, эртең бүрсүн сот деп бизге чечим келди десе, жок мен ал жерге бара албайм. Мен Динара Аманжанова өзү чечип, өзү чечем деген мен силердин сотко да катышкан эмес, мен бара албайм деп бизге отказ берди да. Анан отуруп уже утулуп турбуз, биз да үмүтүбүздү үзүп, бирок все равно Кудайдан жакшыны күтүп келдик. Уже эртең сот деген күнү уже таң атпай уже алардын техника даярдап койгонун уктук бизчи. Ошондо анан күйөөм өзү кайра болбой эле чалды Мирбек Осмоновго. Келип бербесең болбойт, жардамың керек, сен уже бузулат деп техникалар даяр экен дегенде анан келип ошол активист ошо мына үйүнүн чыркыратып чындыкты жеткиргизи келип атат. Алдагы сүйлөгөн адам да. Ооба, бийликке чындыкты жеткиргизи келип атат. Чын нерсени айтып атат, ал жалган нерсени кантип оюнан чыгарып айта алат, чындыкты айтып атат. Аны аферист деп атат, ал аферист эмес, жөн гана эл үчүн ойлогон, элдин камын ойлогон адам. Мынакей азыркы учурда үйүбүз ушундай абалда. Менин билишимче сот аткаруучулары деле ушундай чечимди кабыл алган күндө дагы мынчалык акыбалга алып келбей, буюм тайымдыга зыян келтирбей бузуп чыгарышы керек экен менин билишимче закон боюнча. Бирок алар өздөрү мынакей күрөш менен кылышты, башкасы менен кылышты, ушул акыбалга алып келишти. Биз уже бузулуп баштаганда айттык да, буюм тайымдарды аккуратный чыгаргыла деп суранып аттык. Бизге эртеңки күнү окат керек. Жок, алар уккан жок. Ушул нерсеге алып кел. Мынакей буякта терезелерди карасаңыз, бүт бурчаган. Адамдык сапат болсо, жакшына кабып чыгарып берип койсо жакшы болмокму? Терезелерди сындырып салышты, кондиционерлер бар болчу, аны кескилеп чыгарып салышты. Үйдү бузуп атканда ошол үйдүн ичинде буюмдар бар беле? Буюмдарды өздөрү чыгарышты. Мен жакшы ой менен үйдөн балдар менен чыккан жокмун. Кошуналар, эл журт да айтты да, может, балдардан сүрүнөн коркот, балдардын убалынан коркот. Үйдөн чыкпай отуруп көрчү, балким ырайым кылып токтошоор деди да. Ошого карабастан мени сүйрөп чыгарышып, эми сүйрөп чыгарганда көпчүлүк болуп баары көптөштү. Чыктык, эшик айла жоктон. Уже артка жолубуз жок болуп калды. Анан буюм тайымды ишенсеңер, мешоктөрүн, пакеттерин бүт даярдап алып келиштир, бүт бар өздөрү. Мени сал дейт, а мен кантип өзүм буюмдарымды өзүм стресс болот, аларды кантип аккуратный салып берем, салып бере алган жокмун. Ошон үчүн алар бүт упаковка кылышып, мешоктөргө өздөрү каалагандай билишип, каалагандай сыртка чыгарып беришти. Эми азыр мисалы бирин тапсам, бирин таппай башаламан эшикте жатат да. Жерибизди өзүбүзгө кайтарып берүүсүн көптөн көп өтүнөт элем. Садыр Жапаров ажообузга вообще үнүбүз жетпей атат. Көчөттөн бери канча кайрылуу болуп атат, бирок дагы деле жетпей атат. Бул жерди канчанчы жылы жана канча сомго кимден сатып алдыңыз эле? 2020-жылы Аманжанова Динарадан $10.000 сатып алганбыз. 2020-жылы сатып алып, 2023-жылы биз келип там салып баштаганда бул жерде көк китеп менен алганбыз. Договор көк китеп менен алып барып Сокулукта госрегистрга жердин офисине тапшырдык. Тапшырганда биздики өтүп биздики список чыгып келди. Кызыл китеп алуу боюнча бизге списоктор бар да. Мына кызыл китеп алуу боюнча биздики 251-номер менен 2012 деп биздин фамилиябыз менен список чыгып келди. Мынакей. Космос Назарбек деп чыгып келди. Ошондой эле бул мына Искенов Руслан деп да чыгып келди. 215 менен чыгып келди. Муну дагы 2012 код менен.
бул список чыгып келди. Список чыгып келгенден кийин биз ушул списокты чыккандан кийин анан үй салып баштадык да. Үй салып баштаганда эч кандай бул талашып аткан тарап менен бизде диалог болгон эмес. Диалог болгондо биз үй салып баштаганда келди. Келгенде бизге келди. Келип мен жерим ушул жерде деди. Мен жерим ушул жерде деп диалог болгондо бул жерде 20-12 деген код менен 16 сотук турат. 16 сотуктун бул жерде эме интервью берет. 16 сотук бу жерде Бабанов кут болсун деген жери болгон да. Үлүш жери болгон ошондо. Үлүш жери, мунун үлүш жери болуп, ал келип айтканда бул жерде 7 метр бул Назаралиева Тогжан дегендин үлүш жери ушу азыркы 16 сотуктан нары көздөй 7 метр болгон. Туурасы 7, узуну 800 метрби ушундай, 800 же 500 да? 800 экен, үлүш жери ошо 800 метр экен. Анан бул жерден адашып алдым, кечирип койгула деп кеткен, ошол барабар келген жок. Биз там салып, уже крышасын жаап, ички ремонтуна келгенде келди. Жер меники деп баягысын баштады да. Баягысын баштаганда эми айла жок, биз салдык, акчасына сатып алганбыз. Анан бул жерде биздин список чыгып келип атат. Список мамлекеттен элдин баары кызыл китеп алып аткан списоктон бизге чыгып келип атат. Биздики официальный кеткен, мисалы. Госрегистрдин официальный өздөрү кабыл алып, ошонун ичинде базага кирип, базадан анан биздин список чыгып келди да. Антип чыгып келбесе биз там деле салбайт болчук башындачы. Кече сот аткарчы келди, Парпиев деген Руслан деген. Бизде бүт доказательствосы бар. Өзү кошулуп талкалап жүрөт үйдө. Сот аткаруучу деген мамлекеттин акчасын алып, үйдү бузган адамдарга акчасын төлөш керек мамлекет. Болду, келип туруп жөн эле үй бузулду, болду, ошо актын түзүп кетиш керек. Парпиев Русландын кылганын көрсөңөр, элдерди жылкылдатып, эжелерди сүйлөтүп, экскаватордун ичине кирип өз айда ийрейин деп ушуга чейин бар да негизи. Негизи бул жерде аябай мыйзамсыздык менен бузулду да. Ошончо мыйзамдуу экен, кече буз коймок да. Ошончо ызы чуап, кызыл китеби незаконный экенин токтоду. Мамлекет действительно мамлекеттик болсо биз эчтеке дебет болчук. Бул 16 сотук деген 16 сот деген бир кишиге чыгып атат, бир кишиге. Пустой участок деп чыгып атат. Бул жакта азыр канча деген адамдар, Агордодо канча деген адамдар үйү туруп кызыл китеп ала албай атат. Чынына келгендечи, үйү туруп кызыл китеп ала албай атат. Бул деген аябай адамдардан башкача, эки баштуу адам экен. Булардын үстүнөн эң чоң прокуратурадагы, ГКМдагы бир чоң таанышы бар. Сот деген мага чечим чыгарып атат кечегиде. Соттун чечими бар менде. Сот мага официальный колума бербей атат. Сотко барып кайрылуу жазсам да дегени айтып, муну айтып, бул жерде Сокулуктун Ленинскийдин прокуратурасынан барып биз ошонун чечимин сураганда бизди вообще кабыл албай, жүз жөнүндө силер баары утуласыңар соттон. Булар вообще бир мафия да. Бир мафия. Же болбосо 16 сотук деген кантип чыксын? Ал 16 сот эми президентте жарлыгы турбай, пустой участокко кызыл китеп бербегиле. 21-жылга чейин деп туруп. Бербегиле деп. Мен 21-жылы мына картада көрүнүп турат, пустой болуп турат мына. Үй салгандар мына квадрат болуп, үйлөр көрүнүп турат, чийик болуп. Мына 20-12ге полный мисалы кызыл китеп чыгып атпайбы пустой участокко. Пустой участокко чыкпаш керек. Бул жерден ошо соттун Ленинскийдин соттун чоң ошибкасы. Бул жерде Ленинский сот айтып атат. Космосбек Назарбек бүгүн белгисиз себептер менен сотко келе алган жок. Сотко келе алган жок деп чечимди башында жазган. Башында жазып, этегине келгенде чечимди кол коёр жерге келгенде Космосбек Назарбек келди. Сотто макулмун деп өзүнүн эрки менен макулмун деп кетти деп. Сиз кайсы чечимге макул болуп атасыңар? Мен эч кандай чечимге макул болгон эмесмин. Мен барбаган сотко, сот өзүнүн сөзүнө өзү каршы болуп атат бул жерде. Сот өзү жазып атат. Келген жок бүгүн белгисиз себептер менен деп. Бирок ошол эле неменин жазуунун этегине келгенде Космосбек Назарбек бүгүнкү сотко келип өзүнүн макулдугу менен үйдү сүзүүгө өзүнүн макулдук берди деп жазып койду. Бул деген не деген сот? Сот деген мындай технический ошибкаларды кетирбеш керек. Ошол соттун айынан мисалы канча деген жерде 4 үй бузулган атат да. Бул жерде Ленинский соттун, Сокулуктун, прокуратурасын бүт албаса бул жерде вообще чечилбейт. Бизге окшогон киши канча? Назаралиевтерге список чыгып атат. Кайра эле ошо. Список чыгып атат. Список чыкканда бул жакта Госрегистрдан Назаралиевке эме берип атат. Отказной. Отказной берген барак бар бизде эсептегенде. Бул эмени Госрегистрда иштеген баланын эмеси. Показаниясы. Показаниясында эме деп турат. Показаниясында бул Госрегистрдин базасы мен барган учурда
4 үй салынуу экен. Мен эч кандай пустой участокто бере албайм. Бул соттон чечилсин деп отказной берген. Соттон чечилсин деп отказной берген. Булар ал кишини жумуштан алып өзүнүн күйөө баласын жумушка киргизип туруп, булар жаңы мына могу жерде биринчи чыкканда булардын списогу мондой эмеси жердин номери мындай болуп чыккан. 215 Мына биринчи чыкканда 254 Назаралиев Бакыт Ташполотович деп чыккан 2012-де. Ал болсо отказной берип койгон себебинен бул деген жерде деген он чыкпайсыз да. Бир делону жаап, кайра экинчисин ача бербейт да. Бир жолу отказной берди, ал деген сот аркылуу чечилиш керек. Булар алын тарт жапканда бул жерден кайра жаңы ачканда 214 менен Назаралиев Бакыт Ташполотович жок болуп калды. Мун жок болуп кетип, Назаралиев кайра экинчи делону ачып, жаңы кызыл китеп жасап башташкан да. Бул жерде 27-чи протоколдо Сокул районунун жер мунапасынын 27-чи протоколунда мына катышкандары Адиев, Салмарбеков, Осмоналиев деп турат. Мурзакматов деп, именно ушул жерде Мурзакматов деп турат. Мурзакматов деген бул жакта мына кол коюп бергендер катышкандыгы жөнүндө. Ушул чечимге макулмун деп мына Мурзакматов деген бул жерде жок. Бөлөгү эле адамдар бул жерде кол коюп, Адиев деген кирип туруп кол койгон. Ахматов деген жок болуп атпайбы бу жерде? Шаршембаев деген жок. Бул жерде аябай жердин үйүндө отуруп эле эки эле чоң чечип койгон да. Замыл менен эле чоң эле чечип туруп, бул жерден кызыл китепти мыйзамсыз берип коюшкан. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй үйү бузулган эки үй бүлө азыркы учурда боз үй тигип жашап жаткан учуру экен. Азыркы учурда жаан төгүп жаткан учуру мына боз үйдүн суу кирип, оокаттары суу болуп жатат. Сиздер менен мен Адилет Эркинбек уулу болдум. Медиа 24-кө каттала кетиңиз.